Сіздерге чоң рахмат. Дагы бир суроо, бул эми жакшы эле суроо болсо керек. Баягы докладыңызда айтпай кеттиңиз. Тиги сос объектилер боюнча менин маалыматым бар. Сизге өкмөттүн токтому менен сизге жүктөлгөн тиги волейбол федерациясына же кыргыз волейболуна спорт зал салып берүүгө жер бөлүштүрүү. Ошону сиз бөлүп берди деп уктум мен. Бөлүп бердиңизби жерди? Ооба, биз деген Нурдан Кемелович менен сүйлөштүк. Сүйлөшүүнүн алкагында биз деген трудовой резервте азыр эми алга деген атын койдук, спорт комплекс деп. Ал жерде футболдук аянттар да курулат. Анан ошол жерден бир жерди белгилеп, эми спортко баары туура келе тургандай ушундай заманбап эме ишкананы мекеме курабыз дейт. Биз толкун жерин белгилеп бердик ал жерде. Ушундай жакшы нерселерди айтып коюш керек да, себеп дегенде бул Кыргызстандын тагдырында болгон эмес. Мэриябы же болбосо өкмөтпү жер берип, анан жер берген аз келгенси азыр менин маалыматым боюнча өкмөт 150 миллион таап ошол архитектурага которуп атат. Ошого мен сизге чоң ыраазычылык айтып коюм келет. Ишиңизге ийгилик. Ал жерде бир аз көрүнүшкө баа берип коеюн. Мен убактым бар экен. Мен эч качан ойлогон эмесмин, ушу Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары менен жогорку кеңеш чогуу ушундай жакшынакай иш алып барат деп учурдан пайдаланып Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарына ийгилик каалайм. Чакырганда келип туруңуздар. Сиздердин деле мандатыңыздар биздикинен арык эмес. Ошол эле элдин ишеними. Анан айрыкча Айбек Жанышбекович, мага ошол ЭБРдин полигон боюнча маалыматтык кат жүзүндө бериңиз. Андан кийин сиздин командаңызга, сиздин балдарыңызга, жеке сизге ийгилик. Бүгүнкү эртең менен көрүнүштү көрүп алып, биздин Жамалбек деген инибиз экөөңүздөр ушу асфальттарды кыдырып жүргөнүңөрдү көрүп, Илимбек Карыпбеков чыгарып койгон экен. Мен мисалы үчүн кубандым. Мэр деген ушундай иштеш керек, аркасынан 70 репортерди алып албай, таңгамал жүрүп, кыдырып жүрүшөт. Чоң рахмат.